Төрага, урматтуу укук коргоо органдардын, укук коргоо корпусунун жетекчилери, менде мыйзамды колдойм. Биз буну комитеттин талкуулаганбыз, бирок деген ар кандай маселеси чечип койгондуктан сиз тууралуу ошо сиздерге тиешелүү бир маселем бар деле, ошону көтөрө албай калдым да, жетишпей калдым. Жазып алыңыздарчы, сураныч. Кечээ биз ошол 1-Май округунда эл менен жолугушууда, Алтын Бешик жана Көлмө конуштарынын тургундары менен жолугушууда, ал жерде 1 гектардай социалдык тармактардагы, социалдык багыттагы жерлерди жеке менчикке бөлүнүп кетиптир да, берилип. Анан 2 жылдан бери буну парламенттен көтөрүп, сиздерге тараптарга кат да жөнөтүлгөн деп атышат, жолугушууга да барышкан дейт. Бирок бир майнап чыкпай, кечөө эл чогулуп ошол жактан аябай суранды эле. Именно укук коргоо органдарына, Камчы Кыдыршаевичке жеткирип бергилечи, ушул жерди прокуратура менен бирге иштешип, ачыкка чыгып, анан ушу талкуулап бергилечи деп атат да. Негедир эми чоң эле объектилер мамлекетке кайтарылып берилип атканда, ушундай учурларда чоңунан кичинекей ортодо кызматта бир кызыкчылык бар окшойт деп эле ачык эле айтып атат да. Ушуну сизден аябай суранам да. Катты деле жөнөткөнбүз дейт. 2 жылдан бери ушул натыйжасы жок болуп атат дейт. Эл ортосуна 2ге бөлүнүп атат. Ажырым кылдырбай, ызы чуучуга электе ушуну бир карап бериңиздерчи деп суранам. Рахмат. Мыйзамды колдойм.